Президент Алмазбек Атамбаев онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүм башчысы Гүлнара Жунушалиеваны кабыл алды. Анда Гүлнара Жунушалиева онкология кызматын реформалоодо балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмү туш болуп жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Биринчи кезекте ал кыйынчылыктар медикаменттер менен дарыгерлердин жетишпегендигине, ошондой эле балдарды дарылоону мындан ары жакшыртуунун зарылдыгына байланыштуу. Өлкө башчы мамлекет атамекендик медицинаны колдоону жакшыртып, оор дартка чалдыккан балдарды дарылоо үчүн зарыл шарттарды түзүшү керек экенин белгилеп, онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүм башчысына финансылык колдоо иретинде жана медикаменттерди сатып алуу үчүн 2 миллион сомдук сертификатты тапшырды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинде өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушу бүгүн колдоо тапты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өз сунушу штаттык санды көбөйтпөсүн жана республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбасын билдирди. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык геология жана минералдык ресурстар агенттигинин базасында өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет түзүү, айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциясын кеңейтүү, байланыш агенттиги менен электрондук башкаруу борборунун базасында маалымат технологиялары жана байланыш агенттигин түзүүнү комитет жактырды. Ошону менен катар экономика, транспорт жана байланыш министрликтеринин, мамлекеттик каттоо кызматынын жана геология, минералдык ресурстар агенттигинин функцияларын реорганизациялоо жана кыскартуу сунушталды. Ал эми экотехинспекциянын укуктары кеңейтилмей болду. Учурда иштеп жаткан өкмөттүн курамына 11 министрлик, 2 комитет, 8 агенттик, 11 кызмат жана 6 фонд инспекция кирет. Өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу, айыл чарбасы, электрондук башкаруу чөйрөсүндө активдүү саясат жүргүзүү талабы келип чыкты. Министрликтер менен ведомстволордун ишин анализдеп көрүп, жогорудагы программаны ыраттуу ишке ашыруу максатында өкмөттүн структурасына айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүнү туура деп таптык. Ордо калаада интернетти башкаруу боюнча борбор азиялык форум старт алды. Интернетти башкаруу боюнча мамлекеттик саясат маселелерин талкуулоого мамлекеттик органдардын, бизнес коомчулуктун, интернет индустрия өкүлдөрү жана кибер коопсуздук маселелери боюнча эл аралык эксперттер катышты. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев билдиргендей, онлайн мүмкүнчүлүгүнүн өсүүсүнө карата көзөмөлдүн жоктугу ар кандай тармактарда, анын ичинде мамлекеттик коопсуздук тармагында кибер кылмыштуулуктун кескин жогорулашына алып келүүсү ыктымал. Ошондой эле ал маалыматтык, телекоммуникациялык технологияларды өнүктүрүүгө тыкыр көңүл бурууда. На сегодняшний день во всем мире сети интернет. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда интернет индустрия динамикалуу түрдө өнүгүүдө. Биздин өлкөнүн 90% аймагын уюлдук байланыш тармактары ээлейт. Акыркы жылдары телекоммуникация жана маалыматтык телекоммуникациялык технологиялар тармагынын өнүгүүсү байкалууда. Ички дүң продукциянын жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 8%ке дейре жетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Кыргызстан аркылуу Сирияга кетүүнү көздөгөн 2 чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу аталган ведомствонун коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Кармалгандардын бири 50, экинчиси 24 жашта. Алар коңшу өлкөлөрдүн биринде издөөгө алынганы аныкталган. А Кыргызстанга болсо быйыл февралда чек арадан мыйзамсыз киришкен. 10-июнда колго түшкөн 2 кишинин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 346-беренеси чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш иши козголду. Алайдагы сел 10 үйдү каптап, Ош, Сарыташ, Эркештам унаа жолун толугу менен иштен чыгарды. Мындай маалыматты бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Кечээ 20-июнь күнү саат 16:30 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен Гүлчү айыл аймагындагы Жылуу суу айылында сел жүрүп, 10 турак үйдүн айланасына жана короолоруна суу кирген. Мындан сырткары саат 17:00 селдин кесепетинен Ош, Сарыташ, Эркештам унаа жолунун 71, 76, 83, 94 чакырымдары толугу менен жабылган. Жол тейлөө ишканасынан жолду тазалоого бир даана грейдер, бир даана жүктөгүч тартылып, жолду ачуу иштери бүгүн да улантылууда. Өлкөнүн түштүк аймагынын жашоочулары эмгек жана социалдык өнүгүү министрине жана орун басарга онлайн конференция аркылуу түз кайрыла алышат. Мындай мүмкүнчүлүк министрликтер арасында алгачкы ирет практикаланууда. Биринчи онлайн конференция бүгүн өтүп, анда жарандар кеңеш алып, чечилбей келген көйгөйлөрүнө жооп табышты. Түз байланыш ар жуманын шейшемби күнү саат 9-дан 10-го чейин жүрмөкчү. Ушул убакыттарда жарандар Ош шаарындагы министрликтин башкармалыгына кайрылышса болот. Бул жарандарды убара кылбоону жана
маселени жеринен чечүүнү камсыздайт. Кайрылуулардын жыйынтыгында кайсы тармак аксап жатканы боюнча мониторинг да жүргүзүлмөкчү. Биздин жарандарга түздөн түз мындайча ыкчам түрүндө жардам көрсөтүү максатында ушул иш-чараны баштап атабыз. Анткени деген ушул биз министрлик тарабына көптөгөн каттар келет биздин жарандардан жана кайрылуулар болот. Бир чети бул баягы кат түрүндө келип түшкөн арыздарды азайтышы мүмкүн. Экинчиден ушул биздин жарандарга убагында туура кеңеш берип, туура консультация берип, жардам көрсөтсөк деп ушул иш-чараны баштаганбыз.